Assalamu alaikum урматтуу биздин мекендештер, жердештер, Москва шаарындагы биздин борлоштор жана айдоочулар, кесиптештер, баарыңыздарга ысык салам, туугандар, арыбаңыздар. Туугандар, бизде өзүңүздөр билгендей эле ар ай сайын жердеш таксопаркынан аш болуп турат. Бүгүн ошол күндөрдүн бири. Буюрса бүгүн балдарга аш кылабыз. Анан туугандар, бүгүнкү күн негизи өзгөчө күн да. Именно биздин жамааткачы. Не себептен деген вопрос туюлса, туугандар, видеону акырына чейин көрүңүздөр. Бул бир эле сиздер үчүн эмес, бул водительдер үчүн дагы бир шок, бир жакшы, бир жаңылык десек дагы жаңылышпайбыз туугандар. Андыктан видеону акырына чейин көрүп, жакшы комментарий, жакшы сөздөрүңүздөрдү арнап кетиңиздер туугандар. Жамаат негизи жакшы жаңылыктар бар буюрса. Негизи именно биздин жамаатка, жердеш жамаатына башынан баштап айтып кете берейин. Буюрса, жердеш жамааты мен башында таксопаркта ачылып атканда ушундай ниет кылып ачканмда негизичи. Өзүм көпчүлүгүңүздөрдөн кичинекеймин ол жерде. Жашым 23-тө. 2001 жыл боламын. Бирок ошол таксопаркты ачып аткан кезде мен өзүм дагы портерде иштегем, ютубтарда толтура сүйлөп жүрөм. Портерде иштеп, баарыбыз көргөн кыйынчылыкты мен дагы көргөм да. Анан ошол моментте ой келген да, неге мындай? Ошо кыргыздардын стройкасына барып иштеп, анан кыргыз жанакылар алдап кеткендер дагы болгон. Ошол нерсе менен ошол моментте ушул таксопарк ачылып, ошондо ушундай максат менен ачылган. Бул жөн эле парк эмес, бул жөн эле акча табуучу жер эмес. Бул жөн гана коллега эмес, бир ушундай уюм болсо, бир ушундай кыргыз биримдиги болсо деген максатта чоң максат болчу да. Бул максат бир гана парк менен гана чектелбейт. Кудай буйрукса, жакынкы айларда жердеш паркынан дагы сиздерге ыңгайлаштырылган жакшы жаңылыктар бар. Аларды гана сүйлөшөбүз. Бул ошол максат бүт кыргыздарды бир жерге уюп, буштундагы кармаш. Жердеш дегендер эле сүз болуп. Жердеш дегендер эле ооба, мекендеш. Ар кимиз ар областtanбыз. Ар улуттанбыз. Башка улуттагылар дагы бар, бирок баарыбыз бир мусулманбыз. Бир чогултуп ошентип, бир уюм кылып кармаш. Ошол максатта ачылып Кудайга шүгүр, азыркы күнгө чейин иштеп жамаатыбыз күндөн күнгө чоңоюп атат. Көрүп атасыздар. Анан ошол башында мен ушунчалык аракет кылгам, жанагы элдик иштегендер билет. Башында машина бузулса, мен өзүм барып тартып берип, аккумуляторун берип, баллонун салып берип, башка нерселерди кылчумун. Ал эмне максатта? Ошол максат кийинки келген водительдер ушуну бирүнө, бирүнө көмөк көрсөтсүн деген максатта кылынган ал нерсе дагы. Ошол максат ишке ашты туугандар. Өттү бизге. Өттү. Ошол нерсе бир кол чалып болот ошол нерсе. Ишке ашты. Буйрукса, жамаатыбыз ушунчалык биримдиктүү. Бул жалган сөз эмес, бош сөз эмес. Ар бириңизде 5тен 6тан группалар бар. Кирип көрүп атасыздар, бирин-бирин кырып аткан, сөгүп аткан, чоң энесин да калтырган эмес, сөгүп бүтүпчү. Бизде андай нерсе жок. Ошондой уюмду түзүп берип, бизге ушундай баарыбызга болгон сый урматты көрсөтүп, мен өзүм аракет кылып, мен өзүмөн кичинекейлерди да сиз деп баарына сиз менен мамиле кылган аракет кылам да. Бардыгыначы. Ошол нерсени башка бирөөгө өткөзүп бергениме мен чындыгында кубанычтамын. Анан ошол нерсеге мурункулуктар Merhaba, gelin. Anam Jamal, ар бир жамаатка шеп. Ушул киши баардыгыңыздар болосун таанышсыздар. Дегендер. Ар бир жамаатта өзүнүн Амир Сап деп коткон, Амир Сабы болот да. Биздин Амир Сабыбыз ушул. Биз жаштарга
туура эмес сүйлөп атсак, кой сенден улуу. Нога сиздер сүйлөп, нога мындай кылып сүйлөп, коян сүйлөп. Туура оного жардам бер. Деп всегда ошо тапсырма биринчи чыгат да. Жаштарга бизге агалык милдетин так аткарып атат. Улууларга инилик милдетин так аткарып атат. Баарыбыз көрүп атабыз группада. Ошол себептен Нурматбек сизге өтө Жердеш паркынын жамаатынан ыраазычылык билдирем. Менетиңизди баалайбыз, билебиз. Az бул жерге келгенде дагы элементарный нерседен бери, сен бияк кой, сен бияк кой. Ушу элементарный нерседен бери айтып берет да бизгечи. Ошол себептүү тугандар мондай саат бизара турат. Ушул саатты Жердеш эмесинен паркынан бир аз болуп калып алып коюң. Жүрөктөн чыккан нерсе. Тугандар Алла разы болсун, баарыңардан бул дагы ушу силердин артыңардан келип атат да. Анан нерде тааныбагандар менен бир серия таанышып кетели. Аты жөнүм Нурмухаммед. Өзүм Жалал Абадтын Базар Коргон деген районунан болом. Анан мына группада сүйлөп атам, кээ бирде могу голосум өзү ушундай. Анан жана биякта акалар деле келип айтты, биякта инилер айтып атат. Голос ушундай, анча мынча да туура эмес сүйлөп койсом же туура эмес кетип калса, баарыңардан Алла ыраазычылык үчүн кечирим сурайм. Чоң кичине баарыңардан. Ушул убакыттан пайдаланып мен да баардыгыбыздын атыбыздан ушул Жердеш парктын жетекчиси Өмүрбек ыраазычылык билдирим келип турат. Себеби азыр могул биз чет жерде жүрөбүз да, мусафирчылыкта жүрөбүз, үй бүлөбүз ал жакта, өзүбүз бул жакта, ушу бирди эки кыл болалы деп. Анан могул чет жерде болсо дагы, азыр Кыргызстанда жүргөндө элестетип атабыз да, турам. Кыргыздын тамактары, кыргызча сүйлөп, кеңир бири-бирибиз менен. Азыр могул чет жерде эки адамдын башын бириктирип, бирөөгө чай кылып бериш кыйын маселе да. Буну баарыбыз эле билебиз да, аксакалдар отурат, кишилер отурат да. Ай сайын мына ушул жигит, мына жерде азыр где-то 50 адам барбыз, ушунчабыздын башыбызды бириктирип, ынтымакка чакырып, колунан келген жардамды берип атат. Алла ыраазы болсун ушул жигитке. Алла таалам эки дүйнө бактылуу берсин. Мындан ары да ушул Жердеш паркка гана эмес, общий кыргыз элине кызмат кылган жигиттерден болот. Токун албаса. Чүнкү ар дайым биригиндигибиз бекем болсун, группада анча-мынча бири-бирибизди капа кылып койсок кечиришели. Анан основной жаштар экенбиз. Мен дагы бир жолу кайталайм ошол нерсени. Сиздер сүйлөгүлө. Баарыбыз мисалы биякта азыр отурам, Умарды мен көрө элекмин, азыр көрүштүк. Бул да келип айтты, "Ака сизби?" деди, "Мен" дедим. Телефондон сүйлөшүп келебиз да. Көлдүктөрдүн сүйлөө речи башка, таластыкы башка. Жалал Абад ош бир эле. Бирок бардыгыбыз бири-бирибизди ага деп койсокчу, же ака деп койсок, байке деп койсок, кемибейбиз. Эч нерсе болбойт. Андан сый урмат гана бул жерде субординация. Болду, башка эч кандай нерсе жок. Телефондун артында отуруп алып, красивый сүйлөп, анан ар нерсе болуп, андайдын кереги жок. Талашканыбыз сый эле болсун. Башка эч нерсе кереги жок. Ушул жерде бир эки кылабыз деп жүрөбүз, кыйналгандар бири-бирибизге жардам берели. Мен айтып келем, дагы деле айтам. Рахмат. Ошол бизге дагы бир жолу чоң рахмат. Алла разы болсун. Өтө кыжаат кылдым мен адамды. Алла разы болсун. Анан дагы бир сен көп блогерден жакшы билесиң. Эме? Жамаат өткөндө ушул нерсени баштадык эле да бизчи. Az болду. Аңгийин, Нурсултанка, келиңер. Bunun tekinde koymadım şu. Так, жамаат ушул шеп, ушул тақсыр башынан баштап паркта иштеп келатат. Анан бул кишинин бизге эң бир чоң салымы, бул жашоодон дагы артып түшкөн эң чоң салымы ушул кишиде. Biz ар ай сайын чогултуп аткан садакабыз, зекетибиз бул биздин жашоодогу болгон жамандыктардан сактайт. Ал эле эмес, акыретибизге дагы жардам берет ал нерсечи. Бүт жакшы иштердин башатына ушул өбөлгө түзүп берип аткан себепчиси болуп аткан ушул Нурсултангабыз. Ар айда сөзсүз безилбейт. Буга деле кыйындай бирөөнүн акча сураш, акча которула, зекет, садака беребиз, зекетке чогултабыз. Ушинтип отуруп уже буйруса канча 3 адамга жардам берип жалпыса? 4. Общий 4 адамга бул өткөнкү орозо айында түптөлгөн фонд булчу. Анан ошол моменттен баштап уже 4 адамга акча чогултуп берилди. Кечээки акча чогултканбыз бул өтө машалла болду. Общий 12 000 бирдемке акча чогулду. Жалпы.
Ошол 12 миң акчаны эки адамга бөлүп бердик. Биринчиси ошол группага жөнөткөн жанагы апабызга жөнөттүк 6 миң. 6 миң берди ошол ооруп аткан инвалид бир тууганыбызга жөнөттүк. Ошолордун себебине полный жардам кылып бизди тургула койгула деп биздин акыретибизге дагы жардам берип аткан акабызга дагы бир кол чабуулар туугандар. Ошол себептен ушул акам жазып атканда сразу улам аракет кылып номери сохранять болгон негизичи. Нурсултан депчи. Эң маанилүү ушунуку да негизичи. Эң маанилүүсүчү. Ошол себептен Нурсултанга сизге дагы ушундай саат шуну кол табылып Allah razı olsun sevdiğinde, aşkediğinde. Haftasına. Ben bu görse ceket boyunca kömürün çıkanı 100 ton ödünce minimal kadegen 100 ton olduğunda ondan aşıkçası bayağı kömürden çıkıp adamlar 1000 ton bağda taşladılar. 500 ton, 200 ton bu çok degende 2 suudun akçası var mı kendince? Bu benim köpçülükle biliyorum. Bayağı gece kırıklarına çalgan gece YouTube'dan bizi koyup kalıp çalgan kendiler. Çalıp. Ben şundaydı. Taksa parkta açın işte gelmiştim. Şunda oldu. Balam tamam oldu. Demek çok oldu. Ошол эженин сөзү. Ошол эженин голосовой урсанчы недечи илайсыздар да барыңыздарчы. Мага жумалар акматын айтты жанагы эжеч. Айттым биздин жамаатыбызга жакшы бир дуба берген дедим, ошол дубасын ошо илеп атып берди да. Мунун жакшылыгын бир Кудай таала билет да, ошол эже билет да. Şogo ay sayın millet lazım çok da lazım canlı önemli değil koyayım. Mağazada köyün tam ayken sonra köy kapısı var aşılı. Aldım kayda 6000 kaçsam 6200 çok olganda mutlu şey yekesi köp oldu açı. Benimki ayda bundan daha köp olur kalasa. Bu benim bayanı ötüde çok kovun bop ketmese dahi en kolundan kelgenini yapılır da. Bu zeket degen bu обязательно нәрсеген иштеген акчалардан 2%ті бөлүп чыгарышыбыз керек. Мына обязательно. Бул эми биз эми 2% кылбасак дагы, Кудай кааласа 100 сомдон чогулсак дагы жакшы деп ойлойм. Чоң рахмат. Анан жамааттын негизи башыначы бир өтө сонуңдуу сөз даярдадым эле катайынчы. Даярданып келдим, эсиме чыгып калып ошону алып айтып коеюн, а. Негизи кеден деп аттым. Havuzun paketli değil. Негизи мынтип айтайын деп атпам башындачы. Бул жерде таксопаркке мынтип акча табыш боюнча, анан дагы ким көп заказ кылса, анан ким не кылса, андан эмес. Биз жамаат туугандар, биз жакшы иштер менен жарышалы. Биз калган парктарга окшобойлу. Сен мынча заказ кылсаң, могу баштан утасың, могу акчаны утасың эмес. Сен ушундай жакшы иш кыл, биздин жамаатыбызга туура келе турган ишти кыл. Сыйлыгын Кудай таала өзү да берип коет, менин себепкер кылыпчы. Ошол нерсени айтайын деп аткан башындачы. Биз буйруса акыретибизге дагы жардам бере турган иштер менен жарышабыз буйруса. Акча менен эмес, акча колдун кири келет кетет. Мына ушундай Москвага келип Гимолево мен 2021-жылы келгенде өзүм жалгыз элем, мен досторум дагы жок эле да. Не кылышын билбей мактаначылык доорго чыгып суу ичип отурат элем да. Азыр мына ушундай жамаатым бар, Кудайга шүгүр. 2 жыл 3 жыл не деген убакыт эч канча да бул. Ошол себептен буйруса биздин адетти жүрөп аткан агабыз бар. Акыретибизге жардам берип аткан биякта агабыз бар. Андан кийинки биз акча деп жүрүп, ден соолук кетип калды наракача. Биздин ден соолугубузду ойлоп, ар жума сайын бизге футбол уюштуруп берип аткан Умар келинде. Умар деген биз күчтүү болот. Биз акчаны ойлоп жүрөбүз, бул таксырын биздин ден соолугубузду ойлоп жүрөт. Футбол уюштуруп, футболго чакырып, каназына бербесиңер деп чөп, алардын калысында бир сыйра колкалар. Анан сизге негизи бүгүн бир чалдым эч. Башкасын чалбадым негизи. Анан мен майла жок болуп калды да, билиш керек болду. Не деп ойлойсуң? Биринчи дейме. Ошол сизге өткөндө футболдеги бутса алдыңыз эле, жоготуп алдыңыз. Ошону эстеп калгам. Шефке мындай бутса, андай Чоң, Алла разы болсун. Жакшыраак коробка алга калып эле. Ошол менен сизге элек. Анан сизден дагы жамаатка бир сөз
Oha şu Urfa basaya жазам. Belgile dep hiç kim joturbayt. Kim bek ekö baktım belgile. Toppa belgile vurulgan onu göbörüne oynoп çıkıp. Voleybol oynayıp Urfa var. Bugün Polyan özünü alasın diye. Amaşa. Beleğin kutlu olsun. Ekraflar teyip kaldık işte suyla var. Sen de kuyunda bir tane olasın tamam mı? Oso bayağı Urfa taşlar çok Sekreter, başrol kuzufta. Don Feng alış gerek. Tamam razı olsun. Anlayın ki bizim. Bak anlayın ki bizim kencelerimizin katarı toluklar. Büro. Gel çıkalım ne kadar çıksan. Ey krasavчик. Tez basın. Muşul jigit. Taşkent'ten bolsa da, Kırgızstan'dan bolsa da maçtan öçüp alsam men tartıp berem деген ушул жигит болот. Либо жерге, либо убакта мен даярмын, барамын деп барып өз ишин аткарып алат экен. Кол жабылар. Ана фото менен башында өзүң порттер менен тартып жүргөндөгү ошо кыялданган нерсем ушул жигиттен мына. Ушул нерсе азыр тартып алат да. Коробка берем. Буга эң чоңу. Ооба. Ушул жигит баарын көпчүлүгүнө жардам берди. Мисалы үчүн кече эле случай айтайын, кече МКТ бирөө баланын жарып рейсинасы ошо калып калды. Ошого барды ушул жигит. Түнкү кече 12:01 менен ошо үстүнөткө чыккан балдар. Ооба. Мына барып атат. Болбосо эң кичинекей мындай балдар азыр жүрөт да, көрүнгөн жерде клубтан клубка жүрүп, бирлик өтө күчтүү кылат. Бул жигитке өзгөчө кол чабыш керек. Мисти дагы жардам дагы берет, жолу да калтырбайт. Ошол себептүү туугандар байкасаңыздар ар биринин өздөрүнүн эмелерине, статустарына тиешелүү белектерди берип атабыз. Ондай набор ключ. Ең сыйлуу, ең кадырлуу белек модабыз бизгечи. Ең керектүү нерсе. Букам, сендерден Алла вообще чексиз разы болсун. Ушундай жардам берип, кызмат көрсөтүп, даже менин милдетимди өзүң боюңа алып алуу үчүн буга жардам берип аткансың. Кудай сага жардам берсин. Бул үлкен пландар күчтүү буюрса, пландарына жеткен болсун. Ушул жигитибизге жакшылап аксакалыбыз жакшылап дуа берет акырында. Beleğin kutlu olsun. Молодец, beleğin kutlu olsun. Машиналарды нормально карап жүргүлөчү деп кой. Диспоңда дайма өзү сыйлап жүрөр эле. Жуматыр болсо чаласыздар, 24 саат. Ошол жамаат сакаматсырасы. Ошол жамаат буйруса, ушул ушунча көп адам келип отурганда чында кубанычтар. Чисто адамдык кубанычтар болчу. Байкап атсаңыздар беттерин деле уже кызарып кетти неге туруп атчы. Сүрүүңүздөр күчтүү, мындан көрө жана камеранын кармалып мүнк сүйлөгөн жериндир аттан негизичи. Ошол баарыңыздардан Алла разы болсун. Бейиктилериңиздин жакшылыктарыңызды байкабай белек Алла калсам болбойсуздар, кечиресиздер. Байкаган аракет кылабыз, биз дагы пендебиз. Кийинкилерин сөз толуктайбыз. Жанагы телефондо бирөөңүздөргө катуураак, оройраак мамиле кылып коюшу мүмкүн. Адамдар кечирим сурайм, просто эми күнүнө чынын айтсам бир 100 адам чалып, 100 адам өстөшөм да. Ошону таппай каласың, жол каласың, билбей каласың да. Ошол моментте бирөөңүздөргө орой сүйлөшүп коюшу мүмкүн. Ошол үчүн Алла Таала ыраазы үчүн баардыгыңыздардан кечирим сурайм. Анан жамаат бул кийинки маселелер буйруса жердеш парк дебейм, жердеш дейм. Жердеш уюму, жердеш биримдиги дейм. Дагы өсөт, дагы кетет. Жамаатыбыз чоңоет.
Кандай максатта турганда? Мындай именно аз данный момент биздин направлениябыз бардыгыбызга машина. Машина болгондуктан уюмду болушунча чоңойткон жардам бериңиздер. Адамды тартканы болушунча жардам бериңиздер. Эмне себептен? Бул биринчиден ооба туура эле мага акча көбүрөөк келет. Бирок бул жерде максат чоңураак. Биздин жамаат канчалык чоң болсо, азыр ар бириңиздерде заказдарыңыздарда проблема болуп атат. Ошол проблемаларды чечиш үчүн парк чоңойсо, Яндекске мен сөзүм өткүлүктүүрөөк болот. Бул бош сөз эмес, бул болгон нерсе. очередь кире турган болот. Ошондой болот. Ошол себептен жанагы мисалы үчүн заказдар аз болуп атат, бирөө оруз берип акчасын бербей качып кетип калып атат, арден болуп атат. Ошондой моменттерде грамотно, четко Яндекске барыш үчүн, жазыш үчүн мага көбүрөөк жамаат керек, парк чоңураак болуш керек. Мелкий парктарды Яндекс карабайт. Ошол себептен жамаатты чоңойтушубуз керек. Бул бир. Экинчиси, мындай эме. Мен айтайын дедим. Самозанятый боюнча 1. Самозанятый боюнча. Тугандар, самозанятый боюнча бизге азыр ал нерсени вообще тиешеси жок. Оң кулак, сол кулак. Грузовой доставка тармагына тиешеси жок, только таксиге гана тиешелүү. Качан окшош экен. судебный справка окшош. ооба. Качан бизге тиешелүү болот? Жерде биринчилерден болуп айтат. Эч качан бирөөнүн аркасынан жаман иш кылган эмеспиз, Кудай буйруса буга чейин деле. Биринчилерден болуп власттар айтабыз самозанятыйга өткүлө, либо парковый самозанятыйга өткүлө, кайсысы удобный болсо. Ошол эси бул барып бул нерседе негизи өтөт. Самозанятый болот, грузовой тарифтерде кийин алып чачпайрак. Ошол учурда дагы жамаатыбыз жоготкойлу. Эгерде парк өзү жоголуп кетсин, бирок жамаат жоголбосун, уюм жоголбосун. Группада мурдагыдай 100 менен, 800 менен мисалы үчүн өткөн дагы WhatsApp'та сонунчулар айтыңыздар, мен ушул областан, мен тиги областтан бул жака келип калсам, сөзсүз кабарлагыла, мен сыйлайм ар бириңерди. Ошол эми кийин парк Кудай сактасын жоголуп кетчү болсо дагы бирибизди көчөдөн көргөндө салам алышып, жылуу адамдар менен учурашып, ошентип жүргөнүбүз жакшы. Ошол себептен туугандар болушунча кыргыз уюмун, кыргыз биримдигин чоңойтөлүп кеңейтели. Анан башка парктан балдар келип атат да, күнүгөч келип чалат проблемасын айтат, дегенде болду, андай болду, ал парк мындай экен, жооп бербейт экен, дегенде экен, мындай экен. Ооба туугандар, баштары дагы айтыңыздар. Биз бул жерде мен өзүм кызыкчылыгым эмес, ооба сиздер аркылуу мен дагы акча табам, бирок бул жерде максат бирибизге жардам берүүдө. Мисалы үчүн башка парктар эми жаман айтыш эмес башка парктын аркасынанчы, бирок эми ачык турган нерсе, мен өзүм дагы водительмин. Мындай парктар мындай мамиле кылбайт да. Эми кээ дагы водительдер дагы бар да, жанагы машинасын каптырап дөңгөлөгү яма түшүп кетсе да чала бергендер бар да, өмүрбөт эмне кылам деп. Аларга дагы жооп бересиң, алар билбейт да чындыгындачы. Билбегени бар, билгени бар. Ошол себептүү баардыгыңыздар чакырыңыздар, келиңиздер, болушунча көбөйлү, чоңойлу. Бул нерсе барып анан ушул жамаат чоңойгон сайын биздин фонд дагы чоңоет. Бул фонд буйруса, садака, зекет фонду бул буйруса, она бул масштабный. Только Москва, бул уюмубуз чоңой берсе, бул нерсени мен YouTube'га дагы алып чыгам. Сөзсүз бир адам табабыз, барабыз, көрөбүз, чындап ооруйт, жоксун бир кырсык кабыл болгон. YouTube'га дагы чыгарабыз, ушундай фонд, келиңиздер, жардам бериңиздер. Бул нерсени Москванын деңгээлинде кылыш керек. Россиянын деңгээлинде кылыш керек. Жалаң ушул өзүбүзгө мусулмандардын арасындагычы, Азиянын арасындагы. Чындыгында именно көп алыс келген Москванын ичинде кыйналып жүргөн семьялар ошонча. Бирөөсү операция отканда биздин жерде жамаат канчалык чоңойгон сайын биздин союшубуз дагы чоңоет. Тилеген ой максатыбызга Москвада жеңилирээк жетебиз. Группада ооба анча ызычуу болот, кой дегенде андай мындай. Бирок мынтип кечирип кой, менден кетип кал десек эч жерибиз кемебейт. Жамаат жыйынтыктоочу сөз ушул. Буйруса, Кудай буйруса Москва, Россия тынч эле болуп турган болсо багындырабыз бак. Сиздердин жардамыңыздар менен.